үлүш кошкон. Тиги биздин айылдын тоосундагы Египеттин пирамидасындай болгон эң бийик чоку жел тегирмен деп аталат. Эмне үчүн минтип аталып калганын эч ким деле билбейт. Бала кезде бизге ошол тоонун чокусунда ун тарта турган, талкан тарта турган тегирмен бар деп эле айткандарын укканбыз. Жел тегирменге чыгып барып чокусунда эмнелер бар экенин көрүп келсем деп жатып уктаар элем. Биздин айылдагы жаңылыктар алгач көчөнүн 3 кошконунан башталып, анан башка жактарга тарап кетчү. Жел тегирмендин так чокусунда казандын оозундай оюк бар экен. Кудай бир чоңсактап ошол оюктан от чыгып атканын кийик кубалап жүрүп Төлөнбай көрүп калыптыр. Кокус ал көрбөгөндө бүт ат башы оттун алдында калып өлмөк экенбиз. Капкагын шамал Кытайды көздөй учуруп кетип, жалын алоолоп жатыптыр дейт. Төкөм көрөөрү менен чапанын жаба салып, оозун бүтүп, тегерегин чоң таштар менен бастырып, от чыккыз кылып бекитип келиптир дейт деп эле айта беришчү. Мен бүтүндөй ат башына жалгыз өзү барып сактап калган Төлөнбай деген кишини башка айылдан эмес, биздин айылдан чыкканына катуу сыймыктанаар элем. Чоң кишилер ишенер-ишенбесин билбейм. Мен жел тегирмен жөнүндөгү уламышка кадимкидей ишенчүмүн. Анын үстүнө Төлөнбай акебиз чын эле мергенчи болчу. Мылтыгын астына алып эле жума сайын тоого жөнөп кетчү. Тоого жөнөгөнүн көп көрдүк, бирок кийик атып келгенин бир да жолу көргөн жокпуз. Бирок ал тоого жөнөсө эле төкөм жел тегирмендин оосун бүтөгөнү кетиптир дейт деген сөз кошо тарачу. Кийин көз өтүп кеткенде да айылдагылар: "Бейиши болгур Төлөнбай, өлбөй тирүү турсам Кытайга барып жел тегирмендин капкагын таап келем. Жылда бирден чапан менен бүтөй берип чапан түтпөй кетти дечү эле, раматылык. Тилегине жетпей кетти. Тирүү болгондо капкагын таап келет болчу" деп кейип калышчу. Анан бир күнү эле Төлөнбайдан да тиги шамалдын уулу айып жакшы чыкты дейт. Бөдөнөнүн бөтөгөсүн жаратканын өз көзүм менен көрдүм. Атасы шамалды тарса Төлөнбайдан ашып түшкөн, көзгө таар мерген болот деп бакылдап калышты. Атамдын Акташта бүркүтү бар. Жеми түгөнгөндө түнү менен кетип көк жалама зоокага жыңайлак чыгып барып, балапандарына жем берип, эртең менен биз ойгон электе келип калат деп Шамал акенин баласы Айып мектептен келетканда да, баратканда да айта берчү. Мен мындай сөздөрүн баарына ишенип, түн ичинде төшөгүмө жатып алып, аларды кайрадан эстеп, миң түркүн кыялдарга батып эргий берер элем. Шамал акебиздей кишилерибиз бар экенине сыймыктанчумун. Суречкини кубалап баратып аскага асылып калган кожо жаштай ап, кап биздин Шамал акеге окшоп жылаңачтанып алып чыкканда, балким аскада асылган бойдон өлүп калбайт эле деп ойлочумун. Көрсө кайбиренди тукум курут кылып баратканын сескен Кудай: "Кой, кожо жаш, бейгүнөө эчкилердин улагын жетим калтырбагын" деп адегенде белги берип, анан ага болбогондо атайлап суречкини жиберип азгырып, аскага алып чыгып кеткенин, кайбирендин каргышына калган пенденин бири дагы тирүү калбасын кийин билип жүрбөймбү? Кээде суречкинин каргышы Кыргызстан кетелекпи деп да ойлоп кетем. Каргышка калган элден каргыш оңой менен кетпейт дегенди уккам. Кайбирендин улагынын бооруна талгак болуп, Карагайдын түбүнө жаткан чаарчыкты атып алдым деп кубанып келип, ойноп жүрүп эликтон чоң уктап калган кара кулаттуу каргадай жалгыз каралдысын атып алып, баласынын боорун жеп какшап калган карт мергендин арманы Кыргыздын баарына белгилүү эмеспи? Биз жакта күн чыгышы менен күн батышына тосот коюп, кара зоого камап алып, улагы менен 10дон ашуун эчиктекен атып өлтүргөн мергенчинин бүтүндөй бүлөсүн 3 күндөн кийин жер силкинип, тоодон кулаган таш басып калып тукум курут кылган. Эмчегинде сүт кайнап, мына төлдөйт, ана төлдөйт деп турган маалында убал сообуна карабай, кайбирендин этин эңсеп, үйүнө үстөл жайып, казанын асып коюп, азыр эле атып келе калабыз деп эне кайбирендердин желининен сүтүн агыскан бойдон Аксайды айланта кубалап жүрүп аткылап, асмандан вертолет угулап түшүп, тирүүлөй өрттөнүп кеткен жигиттерибиздин кайгылуу өлүмүн кыргыздар бүгүн бат эле унутуп калышты. 2,5 километр алыста бараткан текени алаканыңда тургандай жакын алып келген Турнабай мылтыкчан Инахота келгени Аксайдын да, Арпанын да аркар кулжалары тукум курут болуп баратат. Аксайдын кайбирендери азыр жол тандабас жип көрүнөрү менен алдагайдан эле качып жоголчу болду деген сөздү да көп уктум. Ошол Айыптын эжеси Мария Эжей менин кыргыз тил сабагынан берген класс жетекчим болчу. Биз бой жетип, аргибиз туш тарапка чачылганда, Мария Эже да Айыпты окууга өткөзөм деп, айылдын эли суктанган кооз шырдагын алып мединститутка кетиптир деп уктук. Бирок Айып өтпөй келди.
Эл Мария шырдагын бергенге тааныш таба албай коюп, айып өтпөй калыптыр деп айтып жүрүштү. Бирок айып келген менен шырдак ошол бойдон келген жок. Мария эженин сабагын аябай жакшы көрөр элем. Билбейм, эмнегедир айыл ичинде шаркырап аккан дарыя Шамалдын кызы Мария деген ыр бар болчу. Аны ким чыгарганын, эмне себептен чыгарганын ушул күнгө дейин билбейм. Университетте окуп жүргөндө стилистикадан сабак берген агайым Самак Давлетов парталарды кыдырып келатып токтой калып, кызыл жүздүү жигитке кана андан кийинкисин ким улайт? Кана тапкылачы деп шыкактаар эле. Бирди жарым айтып жиберер бекен деген сыбаста демитип күтүп турчу. Балениби? Баарыбызды мээбиз иштебей, сабакты жакшы билген Бейшенбекти карап, Бейшенбегибиз да эстей албай, муруту мурдуна чалынып, тумчугуп турганда, кызыл жүздүү жигитке кыйытып айткан сөз жетет деп басып кетчү. Биздин ат башылыктар өмүрү майланбаган керсөтүгү менен 3 кошкондун чаңын кечип турганына карабай, жаңы эле жоочап же Кенесарынын башын өзү кесип келген сыбыргычтап турат. Совет убагынан бери кие берип, такасы эбак жешил болтуруп, таманы такыр эле жер менен жер болуп, жипирейип бүткүнүн урганы да жок. Башына кийген ар кайсыл жерине майдын тагы түшүп, кара темгил болуп калган жаман шляпа. Үстүндөгүсү кайта жуула берип, өзүнө окшоп ырышкан трайка костюм, мойнунда жакасы чычылган күрөң чакмак көйнөк, көйнөгүнүн өңүнө карабастан майланышкан ак галстук байланып алган. Салам айтсаң жөн алиге албай кекирейип, табы тартпай, тамекисин көккүйлөп, туураланып туруп араң алат. Жай турмуштан сүйлөсөң жакпайт, дароо саясаттан ышкыртат. Алганы фабула, окуганы жалаң Барат Байракеевдин макалалары, укканы Азаттык менен BBC, чеккени куйругу жок тамеки. Бир жолу бара калсам ушулар турат 3 кошкондо. Болгондо да Бакиевди талкуулап жатыптыр. Өлгөнүнө 1 жума болду. Сөөгү Германиянын холодильнигинде жатат деди. Чий калпак кийген май галстукчан азыр эле ошол жактан келгенсип сөймөйүнчө айткан эмес. Бу Кудай албагырдын сөймөй ушул түбүң түшкөн дүйнөдө далай очоктун күйбөгөн да, далай тешиктин кирген да кирбеген да жерин ойбоюна койбой көөлөй берип, ыргытып жибергенден башкага жарабай, жедеп шиш кара болуп бүткөн кыйды көсөгө окшоп калган сөймөй эле. Ини сатыптыр деген чынбы деди, 2 колун белине алып, чычыбийчудай баскан эмеси чий калпактын оозун тиктеп. Бирөөдөн 1-2 күнгө карсы чурап келип сала койгонсуган темир тиштерин салаңдатып. Баласы Максим атыптыр. Жанышы кирип келгенче успейт этип калыптыр деди. Молодец экен, өлтүраткан бекен анан деди үстүнкү жерди ачыла бергенде, Аксайдын арагы менен аязы күбүп кеткен тиштеринин ордунда кызыл белдин суу жеп кеткен жошолуу жарын окшоп кызарган эти көрүнгөн. Астыңкы жерине жетилөй чаптап алган эмеси. Көкме, холодильниктен түрү Бакиевди салмак беле. Өлгөн ошол да деди эмнегедир. Күрмөсүнүн жеңин билегинен кесип ыргытып, анын ордуна брезент улап алганы. Дели рас болуптур, сооп гана болуптур. Ошону көрмөк ал. Өткөндө билесиңерби? Ат башынан өлөөр чичип баратып, Сарыгоонун талаасына токтоп, так жолдун ортосуна саржандай болуп талтайып туруп алып, 2 колун оозуна салып алып, жыландай ышкырганын. Падыша кибетеси жок иниң турайын. Ошондо эле оңбой калган болчу бул дуңган. Ошондо эле мунун туалетте отурса дагы толук чычпай, кызганып, өзүнүн огородундагы пияз эккен жерге барып чычуудай болуп, богун аяп, калганы шымын ала кетчү неме экенин түшүнгөм ошондо. Анан ушундай айбанды оңчу беле деди. Четте турган Матай Малакайчан. Ал анан бери боло калып 2 колун жыртык чөнтөгүнө салган бойдон чыйт эткисе түкүрдү эле. Түкүрүк 2 метр ары барып күптеп түштү. Мына ушундай бийик жердин дымагы да бийик. Ат башыдай бийик жерде дымагың болбосо заматта өлүп жок болосуң. Кудай бизди мына ушул дымагы жоктуктан сактасын. Ат башынын бет маңдайындагы мөңгү баскан тоолордун алдындагы карагайлуу кайкылар төмөн түшкөн сайын улам жапыстаган сайын чөбүн өзгөртүп, өңүн өзгөртүп, бел белестерге ажырап, кокту колотторго бөлүнүп, дарбыз жондуу жашыл төрлөр ышкын, көбүргөн жыттанып, андан берлегенде аларды коондой ала салган сары тулаң дөңдөр алмаштырып, анан шыбак жыттанып, эрмен жыттанып, шыралжын жыттанып, жакага түшкөндө жан баштап алып чылымын соруп турган мал сарайларды этектеп, талаа түскө түшкөндө жал куйругу жайылып, аңыздарга, айдоолорго айланып,
Анан андан чубап чыккан ат жолдору менен таш жолдору жарышып олтуруп биздин айылга кирип келер эле. Тоо коюнуна кирерим менен гүлдөрү буруксуп жыпар жытын төгүп тосоор эле. Азыр гүл саткан дүкөндөрдөгү көз шоосун алган 1000 түркүн гүлдөрдүн биринин да жыты жок. Энем экөөбүз бир жылдар ошол бөксө тоолордун бөйрөгүндө ээси жай бою кой менен жайлоого көчүп кетип, күзүндө түшүп келчү чабандын сарайы ээн калган там ташында турдук. Сарай менен мен окууга барып келчү мектептин аралыгы 6 чакырымдай жер. Сабактан күйгүм талаш тарап, сайды жыңайлап кечип өтүп, тоо этегиндеги күйгөн оттон көзүмдү албай, боюм менен жарыш өскөн арпа талаанын жалгыз аяк жолуна түшүп алып, жүрөгүмдүн дикилдеген табышын тыңшаган бойдон жөнөп келер элем. Ит куштан коркчумун. Карышкыр жеп кетсе өлдүм го, өлүп калса менен байкушум жалгыз калат го деп ойлочумун. Караган чейлер калдаңдап, алдымдан да, артымдан да кошо чуркап жүрүп олтурчу. Жан жагымды карагандан заарканып, эки көзүм энемдин гана жаккан отунда болчу. Күн сайын ушинтип айылдан 6 чакырым алыстагы күйгөн отко чуркайм. От энемдики. Энем ошол биз жашаган сарайдын кароолчу кемпири эле. Энем ошол жылы сарайдын ээсинин 5 белчирден кыйып келген карагайларын карайм деп маал-маалы менен ойгонуп, көйнөгүнүн сыртына жалаңкат кемселин кие салып тышка чыгып, кайтар деген бир барак кагасы жогуна карабай түнү бою карагай кайтарып чыкчу. Аны карагайчы кемпир деп коюшчу. Ушул карагайларын аман эсен өткөрүп берсек, эмдиги жылы кыштакка көчүп барып жашайбыз. Окууңа да жакын деди энем ошол жылы. Ура деп энемди өпкүлөп жибердим. Анткени мектепке барып келчү жолдун алыстыгы көкөйүмө көк таштай тийип, көкүрөгүмдү сары зил басып бүткөн эле. Кыш кызым баягы көпкөк асманда ак чаңгыл булут басып, көк менен жердин чеги кайдан башталып, аягы кайдан бүткөнү билинбей, туташ кийиз каптап салгансып, эч нерсе көрүнбөй, качан көрсөң эле тунарып, тунуп, чыкылдаган ызгаар жакага дейре алкынып силкинип келип, адыр жондор ала салган албуут аязга айлана тегеректин баарын түнү бою кар күрткүлөп, кар чүмкөп таштаган. Алигиче из түшөлек наристе талаанын таңкы бүрүлүндө энем айылдагы бир аялга чай чемегин тартуулап жүрүп жасатып берген бала тонумду кийип алып, китеп кабымды асынып алып мектебиме кармантып жөнөй бердим. Мурдум тынбай куюлуп турчу. Куюлган мурдумду улам сүртө берип, мектепке барып келгенче кара шакмар болуп катып калган тонумдун жеңин энем түнкүсүн бир маал өзүнүн кийиз кескен кыңырагы менен кырып тазалап, жууп мешке кургатып берип кайра жөнөтчү. Сабактан тарап чыккан кечте асман жерге түшүп калган сыпсалаңдап, аппак болуп тунуп жаткан талаада барган сайын карайып, көзүмө кой сарайдын короосу гана элес булас көрүнчү. Сайдын өйүзүндөгү дөңдөн ошол короону бир карап алып дикилдеп чуркап жөнөчүмүн. Чуркап кел балам, чуркасаң түшүбөй келесиң дечүнен. Бир далай жерге чейин тынбай чуркап, кайра салып, кайра чуркап, мээлеи жок колумду үйлөгүлөп караңгы кирип кетпегиле деп караңгыдан качып келаткансып жүрүп олтурчумун. Кышында жакшы, сай толо муз, жылгаяк тээп ойноп өтөсүң. Жайдын күнү суу кечмей, кезүүдөн келген уйлар менен койлор, иштен кайткан адамдар көп өткөндүктөнбү, же керели кечке күн тийип тургандыктанбы, суунун муздагы кечинде анча сезилчү эмес. Суудан өтүп алып, китеп баштыгы менен батинкемди көтөргөн бойдон дикилдеп бир топ жерге дейре жүгүрүп барып, адегенде ылай болуп, анан ылайы кургап калган буттарымды жол боюндагы чөпкө тазалап алып батинкемди кийип, жолумду улачумун. Сайдын суусун сабакка келатып таң атпай кечкен тозоктун тозогу, шыргалаң суу шыйрагыңдан өтүп чучугуңа жетет. Батинкемди байлаштырып мойнума иле салып, багылегимди тиземе чейин түрүп алып кечип өтүп, жээки жетээрим менен улам бир бутума тура калып, сороктоп, оромпой тээп барып какшаган сөөгүмдү колдорум менен кармалап олтура калар элем. Бир жолу байкабай самын ташты басып алып, чалактай чабылдым. Кээ күндөрү таң атпай тезек тергенге чыкканда сайдын суусун ээрчишип, энем экөөбүз кеччүбүз. Дем алышта деле энемдин жаны тынбайт. Дегеле энем тургай биздин айылдын жаны тынып, дем алып жашаганын көргөн жок. Илеттин айылдар качан көрсөң эле көр тирлик менен алектенип, тытынып жаткан кемпирге окшош. Бизде керме жип жок. Энемдин таң атпай жууган кирлери чабылган чөптүн бетинде. Кызыл тасыл гүлгө окшоп жайылып жатат. Кызыл, көк, апарман боёкко боелгон жүндөрүн күнгө алып чыгып, короонун талдан чырмап жасаган кыйрайган сынык каалгасына жаят. Анан таш кемегеге от жагып, казанга арпа куурат. Бадырак жейм.
кирип чыгып чийин согот, максым жасайт. Ачыганда укмуш талкан чалып туруп бир чоң аяк басып алып, мен да жипке чырмалып, баканга арта салынып, салаңдап турган таштарды алмак салмак алмаштырып, ортосуна улам бирден чий салып алып, чий согушам. Чий сокконду үйрөнүп алгам. Чийибиз түгөнгөндө жыланды коого барып чий тартып келебиз. Аты эле айтып тургандай, жыланды коону чий да, жылан да толтура. Эне былтыр дакен, какен болуп ойноп келип ушул жерден жылан өлтүргөнбүз дедим. Балекетиңди алайын, андай кылчу эмес. Жыланды да Кудай жараткан. Кудай аны өлтүрсүн деп жараткан эмес дейт. Карачаар жылан экен дейт. Карачаар жыланбы, ак жыланбы, кыргыз жылан өлтүргөн эмес балам. Илгери биз бала кезибизде түнү бою боз үйдүн керегесинин түбүндө түп күчтө ийрилип түнөп чыккан жыландар болгон. Анан апаларыбыз тийбегиле, чочутпагыла деп жылан жаткан жерден баштап босогунун аягына дейре ак чачып чыкчу. Баягы жылан ошондон кийин жаткан жерден ойгонуп, соймоңдогон тилин акка тийгизип алып, келген жагын көздөй кайра сойлоп кетчү. Көрсө жыландардын да ниети карарып жаманына ооп калган кезинде анысын агартып алыш үчүн ак издеп, ак эңсеп жер астынан боз үйлөргө чыгып келчү турбайбы жарыктыктар. Анан ак чачкан жылан ниетин агартып алган соң экинчи кайрылып келчү эмес. Деденем. Ак деген эмне? Айран, сүт, кымызды ата бабаң ак деп койгон балам. Акты ыйык санаган. Алкаса ак жалгасын деп, каргаса ак урсун деп каргаган. Карасанатай уулдарын аталар ак кылдым деген. Ак кылганы өз энесине колу тийген, тили тийген баласынан кечкени, баш тартканы болгон. Энелердин эмчегим сүтүм ак кылдым деген ошондон калган. Эмчек сүтүн ак кылганы бакпай баса берген кыз уулун сүтү менен каргаганы балам. Каргыштын эң оору мусапырдын каргышы, ата эненин каргышы, анан элдин каргышы. Ушул 3 каргыштын бирине калган адам оңбойт. Каргыштан койдун каргышы гана бөрүгө жетпейт. Калган каргыш жаман, балекетиңди алайын. Каргышка кала көрбө. Мындан кийин жылан өлтүрбөй жүргүн деди. Жылан да каргайбы эне дедим. Каргабай коймок беле. Кантип каргайт? Бешигиңде уктайын, бейтиңден чыкпайын. Өкүргөн жерден уктайын, өлүгүңдөн чыкпайын. Мүрзөңө киргенче кубалайын. Мүлжүлгөн башыңда уялайын деп каргайт. Ой, жаман каргайт турбайбы? Баягы жыландар тууралуу жомогуңду айтып берчи эне дедим. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.